Сооротуучу Кудай. 8-июнь. Тиметейге жазылган экинчи катта акыркы күндөрдө жашаган адамдарга берген мүнөздөмү бар. Бирге окуйлу. Акыркы убакта оор күндөрдүн келерин бил. Анткени адамдар өзүн өзү сүйүүчү, акчаны сүйүүчү, бой көтөргөн, менменсинген, заар тилдүү, ата-энесине баш ийбес, жакшылыкты билбеген, кудайсыз, ташбоор, элдешпес, ушакчы, өзүн өзү кармай албаган жана башкалар. Бул тизме дагы уланат. Адамдарды мүнөздөгөн абдан жаман сөздөр. Чындык ушундай. Ошондуктан жүрөктөрүбүздү сактайлы. Кудайдын сөзүнө жана анын рухуна толуп туралы. Рухка толуп жашаган адам гана жогорку мүнөздөмөдөн алыс боло алат. Жердин тузу болуп, жарыгы болуп, шайтандын кулдугундагы адамдарды жарыкка чакыралы.